Номер 7 орто мектеп. Кыргыз адабият сабагы 8 класс. Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Ал эми сабагыбыздын максаты кыргыз элинин алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча жалпы маалымат алабыз, билебиз, өз алдынча окуп түшүнөбүз. Михаил Шолохов айткандай, биздин мекен таланттарга кандай гана бай. Болгондо да зор дүйнөлүк масштабтагы таланттарга бай. Алардын бири Кыргызстандын уулу Чыңгыз Айтматов. Батыш менен чыгышты бир маданий очокко бириктирген, улуттук салт санаасын, тилин, дилин, өзгөчөлүгүн коргогон улуу гуманист, дүйнөгө белгилүү кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Талас өрөөнүндөгү Шекер айылында кызматкердин үй-бүлөсүндө туулган. Ал кыргыз жана орус мектептеринен билим алган. Улуу ата мекендик согуш убагында 1942 жылы убактылуу окуусун таштап, өзүнүн Шекер айылдык советинде катчы болуп иштеген. Анын атасы Төрөкул Чыңгыз кичине кезинде эле эрте дүйнөдөн кайткан. Ата-энеси кызматкер болгондуктан алар Фрунзе жана Москва шаарларында жашап окуган. Ошондуктан ал орус тилин жакшы билген. Чыңгыз атасынын ордуна үй-бүлөсүн багып, улуулардын оор жумушун эрте аткарган. Ал Бишкектеги Айыл чарба институтун окуп бүтүргөн. Анын адабиятка болгон ышкысы 50-жылдары ойгонот. Чыгармалары кыргыз, орус тилдеринде жазат. Анын чыгармалары: Биринчи мугалим, Жамиля, Саманчынын жолу, Бетме-бет, Гүлсарат, Ак кеме, Эрте келген турналар повесттери, Кыямат, Кылым карытар бир күн, Тоолор кулаганда романдары бар. Залкар сүрөткер азыркы учурда дүйнөдө чыгармалары эң көп окулган авторлордун бири десек болот. Улуу журттун кулунусуз, ошол элдин адамысыз. Ушул келгенде, ушул жергеңизге бутуңузду койгондо, ушул жердин абасын дем алганда, ушу кандай сезимде болосуз? Эми бул жолу келгенде абдан ошол башкача бир шартта сезип атам. Так, бизде да өзгөрүштөр болуп атат. Албетте ар кимдин өзүнүн тууган жери, тууган эли бар. Алыста жүрсө киши сагынат. Мен эми тез эле келгендей болуп атам. Бир жылда 3-4 жолу келем. Бир топ убакыт жумшап. Анысы да бар, эми бирок эми дагы бул жолу келгенде жанагы бир чоң жыйынга катыштык. Балдар, биз эмки сабакта Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын ичинен Бетме-бет деген повести менен таанышабыз жана окуйбуз. Ал эми үй тапшырма катары Айтматовдун өмүр баянына конспект түзүп келесиңер жана ошондой эле 83-беттеги тапшырмаларды аткарып келесиңер. Саламатта калгыла, балдар.